Бүгүн сөз өтө татаал жана бурулуштарга бай тарых жөнүндө болот. Бир бүтүн өлкө ири империянын кыйрашын баштан кечирип, негизинен жаңы экономикалык шарттарда кайрадан жаралгандыгы тууралуу. Ушул санга жакшылап көңүл буруп көрүңүз. Кемитилген 27%. Дал ушунчага болгону бир жылдын ичинде 1992 жылы Кыргызстандын бардык өнөр жай өндүрүшү кулап түшкөн. Кантип мындай урандылардын үстүнө жаңы нерсени курууга болот? Бүгүн биз терең кризис жөнүндө, андан чыгуу үчүн радикалдуу план тууралуу жана анын артынан келген оор, азаптуу өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Ачык айтканда, ушунчалык катаал чаралар эмне үчүн керек болгонун түшүнүү үчүн эң оболу Кыргызстан 1991 жылы көз карандысыздыкка кандай абалда киргенин карап көрүү зарыл. Чынында, республиканын экономикасы эч качан өз алдынча болгон эмес. Ал ири советтик системанын бир кичинекей бөлүгү гана болуп, негизинен чийки-зат жана жарым фабрикаттарды өндүрүүгө багытталган. Ал эми эң баалуу нерселер, даяр продукция жана ошого жараша түшкөн баардык киреше Союздун башка борборлорунда топтолуп турган. Эми элестетип көрүңүз. Бул зор система бир заматта кулап түшөт. Бардык экономикалык байланыштар, бардык рыноктор, бардык жеткирүү чынжырлары баары үзүлөт. Натыйжада жыйынтык негизинен алдын ала белгилүү эле. Катастрофалык кризис жана эл чарбасынын толук кыйрашына алып келмек. Мына ушул башаламандыкка жооп катары 1992 жылдын июль айында өкмөт абдан радикалдуу чечим кабыл алат. Кийин бул реформалар шок терапиясы деп аталмак. Идея жөнөкөй, бирок өзүнчө катаал болчу. Жаңы нерсени куруу үчүн эскини түп тамырынан талкалоо керек эле. Элестетип көрүңүз, пайдубалды сактап калуу үчүн эски, жараксыз имаратты бузуп салышат. Дал ошол сыяктуу болгон. Баары кескин, ылдам жана абдан оор өткөн. Кызыгы, бул план абдан комплекстүү болгон. Ал, мындайча айтканда, 4 негизге таянган. Биринчиден, приватизация. Мамлекеттик менчикти жеке адамдардын колуна берүү. Экинчиден, бааларды эркин кое берүү. Бааны чиновник эмес, базар өзү аныктамак. Үчүнчүдөн, мамлекеттик көзөмөлдү азайтуу, соодага эркиндик берүү. Акырында атаандаштыкты түзүү, монополияларды жоюу эле. Балким, бул пландын эң көрүнүктүү жана эң талаш тартыштуу этабы дал ошол приватизация болгон. Аны дагы улуу сатуу деп атап коюшат. Айта кетүү керек, ал ар кандай жолдор менен жүргүзүлгөн. Муну эки чоң этапка бөлүүгө болот. Биринчиси 1991 жылдан 1993 жылга чейин. Ачык айтканда башаламандык болгон. Мыйзамдар иштебей, чиновниктер менен директорлор активдерди ар ким өз билгендей сатып жиберишкен. Албетте бул чоң коррупцияны жараткан. Ал эми 1994 жылдан тарта тартип орнотууга аракет кылышкан. Купондор жана аукциондор аркылуу кыйла системалуу, массалык приватизацияны башташкан. Бул процессти жок дегенде бир аз ачык айкын кылууга жасалган аракет болгон. Маселе мына ушунда болгон. Система аздыр-көптүр жолго коюлганда да, жөнөкөй адамдардын көбү бул приватизациялык купондор менен эмне кылыш керек экенин түшүнүшкөн эмес. Бул кандай кагаздар, алардын чыныгы баасы кандай? Акыры көрүп турганыбыздай аларды базарларга тыйынга ар кандай инвестициялык фонддорго массалык түрдө сатып жиберишкен. Ал эми бул фонддор болсо баарын абдан жакшы түшүнүшкөн. Ошентсе да, бул башаламандыкка жана адилетсиздикке карабастан жыйынтык болгон. Караңызчы, 1996 жылга келгенде өлкөдөгү өнөр жай өндүрүшүнүн жарымынан көбүн мамлекеттик эмес сектор өндүрүп калган. Бул экономикадагы чыныгы абдан чоң өзгөрүү болгон. Болуптур, өнөр жай жагы аздыр-көптүр түшүнүктүү болду. Ал эми айылда эмне болуп жатты? Анткени калктын 60%дан ашыгы ошол жерде жашачу. Ал жакта болсо өзүнчө бир революция жүрүп жаткан. Бул төңкөрүш эски колхоз жана совхоз системасын жоюу процесси эле. Бул процесс айыл үчүн эң чоң кесепеттерди алып келген. Мал чарбачылыгы жергиликтүү экономиканын салттуу негизи толугу менен кыйраган. Караңызчы, графикке көңүл буруңуз. Койлордун саны бир эле жылдын ичинде дээрлик 2 эсеге азайып, 7,5 миллиондон 4,5 миллионго чейин түшүп кеткен. Акча эч кандай мааниге ээ болбой калган деңгээлге жеткен. Катардагы койлор акчанын ордуна колдонулуп,
Алар менен тамак-аш, кийим-кече жана бардык керектүү нерселер үчүн төлөм жүргүзүлгөн. Бул чыныгы мааниде кайрадан бартерге, башкача айтканда товарды товарга алмаштыруу системасына кайтып келүү эле. Ооба, кагаз жүзүндө 1998-жылга чейин 54 миңден ашык жеке чарба түзүлгөн. Бирок чыныгы турмушта алар өтө кичинекей жер тилкелери эле. Техника, үйрөн жетишсиз болгон. Ал эми катуу инфляция ар кандай насыя алууну таптакыр мүмкүн эмес кылып койгон. Жыйынтыгында бул жаңы фермерлердин көбү араң дегенде өзүн жана үй бүлөсүн багып калышкан. Ал эми атаандаштыкка жөндөмдүүлүк жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес эле. Мына ушинтип 10 жылдык бүттү. Шок терапиясынын, приватизациясынын жана агрардык реформалардын 10 жылы. Эми жыйынтык чыгарып көрөлү. Натыйжада эмнеге жетиштик? Бир жагынан караганда максаттар ишке ашканын таанууга болбойт. Базар экономикасынын укуктук негиздери түзүлдү. Жеке менчик ээлеринин катмары пайда болду. Айылдагы адамдар өзүнө иштеп, эмгектенүүгө түрткү жаралды. Башкача айтканда өлкөнүн экономикалык ДНКсы түп тамырынан өзгөрдү. Бирок экинчи жагынан бул өзгөрүүлөрдүн баасы өтө чоң болду. Иш жүзүндө бүтүндөй материалдык техникалык база талкаланды. Өнөр жай да, айыл чарбасы да кыйрады. Жөнөкөй адамдар үчүн бул массалык жумушсуздук, жакырчылык жана бардык социалдык кепилдиктерден ажыроо дегенди билдирген. Жана бул сүрөттүн акыркы штрихи жер маселеси. Бул процесс узак убакытта калыптанды. Баары 1998-жылы өткөн референдумдан башталып, ал жерге жеке менчикти негизинен мыйзамдаштырды. Андан кийин 1999-жылы керектүү мыйзамдар топтому кабыл алынды. Ал эми 2001-жылга гана жерди сатууга болгон 5 жылдык тыюу алынгандан кийин өлкөдө толук кандуу жер рыногу пайда болду. Мунун баары бизди негизги суроого алып келет. Балким бүгүнкү күнгө чейин так бир жообу жок суроого. Ооба, өлкө өтө оор, азаптуу реформалардын 10 жылдыгын баштан өткөрдү. Бирок бул эмнени билдирет? Келечек үчүн бекем, пайдубалдын түптөлүшүбү же жөн гана өзүнүн жаңы көйгөйлөрү жана белгисиздиктери менен коштолгон жаңы бырактын башталышыбы?